Үй бүлө бул аял заты менен мырзадан курулат эмеспи? Ал эми бир чакан үй бүлө бул мамлекет деп эсептелинет. Дал ушул үй бүлөдөгү аял заты менен мырзанын ортосундагы негизги милдеттер бул ар башка. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө аялдардын жолдошунун алдындагы милдеттери туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүгө карата ар тараптуу конокторду чакырганбыз. Ал эми мурдакы кезеге кайрыла турган болсок, көпчүлүк учурда айымдар жолдошунун бир сөзүн эки кылбай, өзгөчө анын ыраазычылыгын алганга аракет кылышчу экен. Дал ушул мурдагы кездеги айымдар жолдошунун алдындагы милдеттерин кандай аткарышкан? Мына ушул суроого жооп алыш үчүн студиябызга 80 жаштан өткөн пенсионер Бүбүталип Тилегенованы студиябызга чакырабыз. Biz бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз айымдардын жолдошунун алдындагы, тагыраак айтканда күйөөсүнүн алдындагы милдеттери жөнүндө сөз кылып жатабыз да. Анан сизден сурайлычы, алгач ушул улуу муундарда биз баягы тасмалардан, бир нерселерден бир көрүп калган кезибизде көбүнчө жолдошторун атынан айтпай өзүнчө бир тергешчү экен да. Эмне себептен ушинтип тергешкен? Жолдошунун атынан айтпай. Тергеп калган себеби эркектердин жубайын бири-бирине болгон чоң урмат сыйы. Күйөөлөрүнүн аттарын айтпай, баласынын аты Аалы болсо Аалынын атасы деп айтат. Же болбосо мындай чайга караңыз, Аалынын атасы. Же болбосо тиги балам кичинекей эмеспи, атка атты токуй албай атат. Ошону мингизип коюңуз, Аалынын атасы деп айтат. Апаларыңыз, балким чоң апаларыңыз мурда кезде жолдоштордун алдында кандай милдеттерди аткарышкан? Жолдошторуну уят кылбайын, уятка калтырбайын, урматтап сыйлап турайын деп ошентип үйүнүн өйдө чыгар. Өздөрү таанышып калган күндө дагы үйүнүн өйдө чыгарбай, жакшы мамиледе болуп, келиңиз деп төрүгөтүңүз, алдыда тамакка караңыз деп ушинтип урматтап сыйлап турган. Мунун аялы кичипейилдүү экен, адамгерчиликтүү экен деген сөзгө калайын деген бир мааниси болсо, экинчисинен ошо өзүнүн жолдошун урматтап сыйлаганы. Улуу муундардан көрүп сиздер да ошондой тарбия алгансыздарбы? Жолдоштун алдындагы кандай милдеттерди аткаргансыздар? Мисалы сиз? Биздин жолдоштору мурунку жолдошторго ата-бабаларыбыздай эмес. Алардын тартиптери башкача. Кээде тескеп коюуга туура келчү. Бул кылганың туура эмес. Бул кандай үлгү көрсөтүп атасың деп. Мындай болгон учурларда дайым айтасың да. Жакшы бол, жакшы тур, давай жакшы жашайлык, жакшы турмуш куралы, балдарды жакшы тарбиялалы, жакшы жактарыбызды көрсөтөлү деген сөздөр болгон. Сөзүн угуп, бир сөзүн эки кылбай дегендей, баардык нерсесин даярдап, сиздерде ошондой бир принциптер болгонбу ар дайым? Сөзсүз, ал моюндагы парыз да. Урухачынын моюндагы парысы. Кийимин үтүктөп, кийимин жууп, шуң эмелерин барын, костюмдарын барын иреттеп, даярдап ордуна коесуң. Анан кайсы көйнөктү кийесиң? Могу эки көйнөк буга жарашат. Кээде мындай эле алып эле кие беришет го. Ал галстук могуга жарашат, бу көйнөк буга жарашат, бу костюмду кий, бул бут кийимди кий деп ошондо эме кылчусу. Демек, жолдошундагы бир туура эмес көрүнүш болуп калса, эл баягы жубайын кеп кылышы мүмкүн да? Жубайын күнөөлөп коет. Карабай туруп көйнөгү жакасы кир болуп калыптыр деп айтат. Ага өзүң дагы алгың келбейт да. Ошондуктан бир четинен ошондой жактайы да бар. Анын жакшы көрүнүп турса жакшы да. Жолдошуң жакшы карайт экен, сыйлайт экен, урматтайт экен деп айтат да. Жакшы көрүнүп турса өзүңө да жакшы да. Биздин апаларыбыз болсо өздөрүнүн күйөөлөрүнө жүзүнө эмемде тике каралышчу эмес, жана бир айткан сөзүн эки кылышчу эмес. Анан күйөөсүнүн атын айтып чакырчу эмес да. Анан бул болсо аял деле мисалы өзүнүн оюн билгизгиси келет да. Анан билгизгиси келет, балким ошо ою аныкы туура чыгаттыр да. Анан бул аялды басынтканы же аялды күйөөсүн төмөн көргөнү? Кандай ойлойсуздар? Сөзсүз кээде ошо баш ийишке туура келет, туура эмес болсо дагы. Көзүн көз карашыбыз эки башка болсо дагы, мүмкүн мунун варианты туурадыр. Анын үстүнө дайым эле өз билгенин кыла берет деп айтпасын деп сөзсүз угасың.
Ал эми ортоңку муундагы айымдар жолдошунун алдында милдеттерин кандай аракеттер менен аткарып жатышат? Бул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга мугалим Диляра Кадырованы чакыралы. Сиздердин учурда мурдага салыштырмалуу бир өзгөрүү болсо керек, кандай өзгөрүү болду? Жок дегенде жолдошунун атынан атоого уруксат берилдиби? Чындыгында аял затынын алдындагы кандай милдеттери болуш керек? Аял заты ушул Кудай Таала эки эркек менен аял жараткандан соң, мына ушул аял затынын негизги милдети сүйүктүү жар болуу. Андан ары анын адамзаттын тукумун улантуу. Мен деле азыр жолдошумду атынан атабайм. Жолдошум өзү мугалим болгондуктан кийин дайыма агай деп кайрылам. Агай келиңиз, агай тамак болду, агай чай ичели. Анан ошентип айткандан уламбы, мен төркүндөрүмдө, кайын журтумда баары эметип коюшат. Агайың кандай отурат, агай жакшыбы деп сурап калышат да. Бул сиздин баягы сыйлап тергегениңизби же жөн гана тамаша иретинде агай деп аталып калгандабы? Жок, мен муну сыйлап. Агай деген сөздү мындай деле айтса деле айтылып кайрыла берет дечи, бирок мен агай деп жолдошумду сыйлагандан улам айтам. Жолдошуңуздун алдында милдеттерди аткарууда сизге ушул бирөө түрткү болгонбу? Сен ушул нерсени аткарышың керек. Бул сенин милдетиң деген нерсени үйрөткөнбү? Балким апаңыз үйрөткөндүр. Бул албетте биз деген улуу муундагы апаларыбыздан, аталарыбыздан калган тарбия болуш керек деп ойлойм. Мен өзүм ата энемдин тарбияларын, андан кийинки туугандардын, апаларды көрүп туруп, албетте мына ушундай таасир этет. Жакшы, бизде суроо бар экен. Үй бүлөдө негизинен кыз кишинин эң жакын курбусу бул эне болуп саналат, апа. Ошол кыз баланы турмушка жаңы эле узатып атканда, ал ошол үй бүлөгө барып, түтүн булатып, отурукташып кетиш үчүн ата энеси күйөөсүнүн алдындагы милдеттерин үйрөтүш керекпи? Кызматтарын үйрөтүш керекпи же башка түшсө байтал жорго демекчи, барган жерде өзүң үйрөнүп сабак алып кетесиң деш керекпи? Туура айтасың. Кыз балдар буларды тарбиялап, чоңойтуп, апа өзү да ойлонот. Менин кемчилигим болуп, кызым бир нерсени туура эмес жасап койсо, туура эмес иш аткарып койсо, анда апасы үйрөтпөптүр деген сөздөр болот. Мына ушундай жаман сөздү эч бир апа уккусу келбейт. Ошон үчүн мен ойлойм, бала кызды ушу кичинекей мезгилден баштап эле тарбиялап, үйрөтүп барыш керек. Жөнөкөй гана бүгүн үйдү жыйнап кой, чыныларды жууп кой, кичинекей бир эмени тамакты даярдап кой, дастуркон үстүн түздөп, оңдоп жасап кой. Бул ушул бир кичинекей биз айткан элементардуу гана көрүнүш болгону менен бул ушул кыз балага болгон тарбия башталат. Ал эми бүгүнкү күндөгү жаш жубайлар өзүнүн жолдошунун алдындагы милдеттерин кандай аткарып жатат? Мына ошол суроого жооп алыш үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунун кызматкери Мавлюда Таштанованы студиябызга чакырабыз. Учурдагы айымдар жолдошунун алдындагы милдеттерин кандай аткарышууда? Бир өзгөрүү бар бекен жогоруда улуу муу менен орто муундун айткан сөздөрүндө? Албетте 50 жылда эл өзгөрөт, 100 жылда жер өзгөрөт деп коет. Ошол кыргыздардын айтылган сөздөрү бекерден айтылбайт да. Ошондой эле азыркы мезгилде менин оюм боюнча, менин көз карашым боюнча тең укуктуу эркектер деле, аялдар деле милдеттери, алардын укуктары бирдей эле. Анткени аялы күйөөсү келер астында ысык тамагын бышырып, ысык тамагын даярдап, күлүп жайнап тосо алса, ошол эле мезгилде эркектин деле милдети да аны күлүп жайнап, мен жумуштан келдим деп күлүп жайнап келиш керек. Анын деле милдети. Ошон үчүн аял менен эркектин милдети, укугу ал бирдей эле азыркы мезгилде. Аял затынын жолдошунун алдындагы милдеттери негизгилери кайсыларды ойлойсуз? Аялдын биринчи эле милдети күйөөсүнө баш ийүү, ошонун жашоосу менен жашоодо, ошо турмушту чогуу алып барууда, балдарын чогуу тарбиялоо. Айымдардын жолдошунун алдында дагы бир милдети бул балдарды тарбиялоо десек болобу? Балдарды сөз тарбиялайт. Бирок ата баягы сырткы окаттар менен көбүрөөк мындай алек болот дагы, көбүнчө балдар эне менен болот. Ушул бүгүнкү биздин сөз кылып жаткан теманы коомчулуктан атайын сурамжылоо жүргүзгөн элек. Азыр биз көңүл бөлөлү, андан соң талкууну улантабыз.
Милдеттери бул аялдардын эң биринчиден сыйлаш керек, үйдү тазалыкты кармаш керек деп ойлойм. Эң биринчиден аял киши таза болсо, бул эркек киши баалайт деп ойлойм да. Если тазалык болбосо, любой эркек карабайт го деп ойлойм. Айтат го биринчи аял болгондон кийин эркектер сыйлаш керек. Эркектер ошончолук, анан кийин аялдар сыйлайт. Адамгерчиликтүү мамиле кылыш керек. Жолдошунун туугандарын өзүнүн туугандарындай сыйласа, жолдошу да анын туугандарын ошондой сыйлайт. Бардыгына сый, урмат керек. Тем более бала бакыраны тарбиялап аткан кезде экөөнүн ынтымагы, экөөнүн бири-бирин сыйлашы балдарга эң чоң тарбия болот, тартиптүү болот. Түз жүрүш керек, түз болуш керек. Анын айткан сөздөрүн угуш керек эмес, параллельно угуш керек, параллельно тоже ошо сөздөрүнө, мисалы үчүн, какой-то бир ответ бериш керек күйөөсүнөчү. Они должны быть равны, муж и жена. Күйөөсүн сыйлаш керек, барташ керек, айтышпаш керек. Эко бир иш кыла турган болсо, экөө отуруп алып, чогуу отуруп алып, анан кеңешип, анан кийин иш кылыш керек да. Аш иш керек обязательно. Имандуу болуш керек. Эркектин жолу улуу, эки ступенькага. Ошон үчүн это баш иш керек обязательно. Ошондо сый болот. Жолдошун жакшы караш керек. Жолдошу жумуш иштеп, акча таап эметсе, анан кийин аялы өзүнүн жумушун жасап берет, конечно. Мындай дин жагынан алганда деле айтып келишет го, баары бир аялдар мындай күйөөсүнүн айткандарын аткарганга милдеттүү депчи. Мен ойлойм, турмушка чыккандан кийин күйөөгө бир пикирде болуп, анан аял дагы күйөөсүнүн айткандарын кылып, анан бирок күйөө дагы кээде аялын түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Кечке, например, күйөөсү айткандары может аялга туура келбей калат. Ушундай да, экөө бири-бирин түшүнүктүү болсо, анан баары жакшы болот го дейм да. Күйөөсүнө ал ишенчиликтүү болуш керек. Жана ошондой эле күйөөсүнүн алдында көптөгөн, мисалы, үйүнө келгенде тамак даяр болуп, же болбосо үйү таза, балдарын курсагы ток, ушундай болсо деп ойлойм. Турмушка чыккандан кийин ошол жолдошу ага көз карауында болот да. Анда эгер турмушка чыга элек болсо, анда ата-энесинин эме болот да. Ал эми уже турмушка чыккандан кийин ошо күйөөсүн ыраазы кылыш керек, андан кийин бейишке кирет да. Бул Куранда дагы, хадистерде дагы көп жерде айтылган. Күйөөсүн ыраазы кылган аял жаннаттын каалаган эшигинен кирсе болот деген да. Айымдардын жолдошунун алдында кандай милдеттери бар? Бул туурасында диний жактан маалымат алыш үчүн студиябызга Акыл эс ыйман диний коомдук бирикмесинин жетекчиси Дүйшөн Абдылдаевди чакыралы. Бисмиллахиррахманиррахим. Көбүнчө аял менен эркектин бирин-бири түшүнбөстүгүнөн жана сыйлабастыгынан ажырашуу деген нерсе келип чыгат. Бул айтышуудан келип чыгат. Ошон үчүн аялдар мүмкүн болушунча тилин азыраак жумшак кылып, сылык сүйлөп, күйөөсүнө карата күйөөсүнүн ал жайын түшүнүү менен мамиле кылуу керек. Айымдардын жолдошунун алдындагы негизги милдеттери кайсылар? Күйөөсү менен айтышпоо керек. Айтышып, тилдешип, урушуп, себеби ал бул жаман өрнөк болот дагы. Кыздары дагы ошону көрүп алып туруп, күйөөсү менен айтыша баштайт кийин турмушка чыкканда. Анан күйөөсүнө карата ар дайым сылык мамиле жасап, күйөөсүн эмне каалап атканын, күйөөсүн кийим кечесинен бери көз салып, үйдүн тазалыгына көз салып, ошондой эле күйөөсү дагы үйгө киргенде саламдашып, аялы дагы сыртта жүрүп үйгө киргенде салам айтып, ошол саламдан башталат да бардык нерсе. Эгерде үйдүн ичине киргенде салам айтпай кирсе, сырттан жин шайтандар коша кирет дагы, үйдүн ичине чыр-чатак баштатат. Дасторконго отурганса айтпай койсо мындан чыр-чатак чыгат. Ошон үчүн бисмилладан башташ керек баары. Азыр мисалы үчүн жалаң аял үйдө отуруш керек, үйдү тазалап кармаш керек, дайыма баласын тарбиялаш керек деген милдеттерди айтып атпайлыкпы? Эми азыркы учурга карасак, мисалы үчүн аял дагы, эркек дагы бирдей эле жұмышты иштешип атат да. Аял дагы күндө кечинде иштен келет, аял дагы иштен келет да. Эми бул учурда аял өздүк милдеттерин аткарууга да аракет кылат, бирок жетишпей калып атат да. Ошонун учурда эми бул аял кандай кылыш керек да? Аял мындай кылыш керек.
ошол жанакында убактысы жетишпей калгандыгын күйөөсүнө түшүндүрүш керек. Мондай мисалы үчүн аялы Швецияда иштеп келди дейчи. Ошону маалымат берип күйөөсүнө, себеби күйөөсү аны түшүнбөй калса чыдак чыкпасын үчүн ошондой кылуу керек. А бирок негизи эгерде күйөөсү багып, күйөөсүн эле таап атканы жетиштүү болсо, аял анда үйдөгү бала чакасын багып, иштеп, жанын кыйноого шарият боюнча милдеттүү эмес. Аял иштеп, өзүнүн үй бүлөсүн багууга милдеттүү эмес. Жогоруда бизде Дүйшөн мырза айтып өтпөдү, бир эң биринчи эле киргенде эле айтты, аялдар айтышпаш керек депчи. Анан мурдагы кезде дагы бир угушубузга караганда бир айымдар баягы жолдошу урушканда унчукпай олтуруп берген депчи, сиздердин курактарда. Анан бул айымдардын унчукпастыгы бул жолдошун сыйлагандыкпы же корккондукпу? Бул деген менин оюмча, бул сыйлагандык деп ойлойм. Корккондук эмес. Биз эч кимибиз бири-бирибизден коркпойбуз. Бул жөн гана адамгерчиликтен эң жогорку нерсе чеги бул сыйлоо деп эсептейм. Биздин орто куракта эжебиз айтпады, жолдоштордун атынан айтпайбыз депчи. Учурда кандай сиздерде? Азыркы мезгилде атынан айтабыз, бирок атынан айткан менен аны сыйласаң болду да. Главное ортодо сый болуш керек да. Жолдошуңду сыйлайсың, билесиң. Анан биз деле ошо чектен чыккан жокпуз. Улуу муундардан, орто муундардан угуп келатабыз ошо тарбияны алыпчы. Бирок атын айткан менен биз сыйлайбыз. Учурда бир айтып өтүшпөдү, бир чыр-чатак чыгып кетип атат депчи. Көбүнчө бул акча маселесинен чыгып атат деп айтып атышат. Балким бул дагы бир жанагындай айымдардын ишке, эркектердин ишине аралашып кетиши, сыртка чыгып кетиши, бул да бир мырзалардын жоопкерчиликтигинен чектеп кеткен эмеспи? Карап турсаң, бирок мырзалар азыркы мезгилде катуу тийсе капа болбогула, мындай чечкинсиз деле болуп атабы? Көбүнчө байкагыла, көчөлөрдө, базарда болобу, кайсы жерде аялдар көбүнчө иштеп атат да. Аялдардын укуктары мындайынан алганда тепселенип атат аябай. Демек ошо негизинде да милдеттерин аткара албай калып атат, Ооба, милдеттерин толук албетте аткара албай калат. Кантип баласын бага албайт. Баласын үйдө отуруп багайын десе, ага тамак керек, акча керек, аны сатып алганга. Эгерде аял киши ооруп калса, оорусу узакка уланып калса, ал эркектин алдына милдетин аткара албай калса эмне болот? Тамагын жасай албай, милдетин аткара албай калса, экинчи аял алууга уруксат берсе болот да. Уруксат эмес, уруксат сурабай эле тигил үйлөнө берсе эле болот. Бирок ошону тигил аял өзү айтса дагы жакшы болот да. Анткени аял кеңпейил болуу керек дагы. Тиги бир туугандай алып, кийинки келген аял менен ынтымактуу болсо, бири-бирине жардам кылып жашай беришет. Анда демек аял киши деген кайыр оорубай турганда гана аял болот экен, анан ооруп калганда эле экинчи аялга алып бере турбайбы эркектер? Ушундай деп ойлойм. Жок, тигил аялга жардам болот. Анткени тигил аял кыйналат дагы, ал душевный жактан дагы запкы чегет да, күйөөмө, балдарыма кызмат кыла албай атам деп. Анан кийин ал аял эгер мусулман болгон болсо, туура түшүнүү менен мамиле кылып, экинчи аял алып алсаңчы деп сунуш кылат. Кээ бир аялдар өздөрү таап берип атат да, мындайлар да болуп атат. Өзү таап берип, өзү алып берген. Милдеттерин аткара албай калды деп эле алганда, тиги бир аялды араң багышып атпайбы? Анан экинчисин кантип эметет деген ойдомун да. Ошону Алла Таала айтпадымбы? Жанагы рызкыны жазып койгондо андан коркпоо керек. Анткени ал аял тиякта эле жашап атты да, туурабы? Ал экинчи аял болуп тиге тиелекте эле жашап аткан, ошол эле рызкы ага боло берет. Алла Тааланын амри менен боло берип, керек болсо Алла Таала көбөйтүп коет рызкыны Алла Тааладан суранса. Ал эми алдыда дагы бир нече маектер болот, бизден алыстабаңыздар. Аялдын күйөөсүнүн алдында милдеттер көбүрөкпү же баласынын алдында милдеттер көбүрөкпү? Аялдын күйөөсүнүн алдында көп. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтымында күйөөсүн ыраазы кылган аял бейишке кирет. Ал эми күйөөсүн ыраазы кылбай нааразы кылса, бул бейиштен куржалак калат да. Бирок күйөөсү татыктуу мусулман болуусу керек да. Эгерде мисалы күйөөсү арак ичип, аялын күнөөлүү ишке жумшап атса, мисалы чогуу отуруп арак ичүүгө, арак ичилип аткан жерге чогуу барууга, же болбосо Алла Таала тыйып салган иштерди кылууга макрух болгон.
Албетте бул туура эмес да, анда аял тилин албай коюшу туура да, андай нерселерге. Аял заты өзүнүн жолдошунун алдындагы милдеттерин так жана туура жакшы аткарыш үчүн эң биринчи эмнеге басым жасашы керек? Эми азыркы тушта болсо эркектер ичип кетип 5-6 баласы ыйлап отурса, анан аял жумушка чыгат да. Жумушка чыгып нан таап берет, кийинтет, окуусуна төлөйт. Ошонун баарын аталык милдетти дагы аялдар аткарып атат. Эмнеге маани берет? Эми ушу эптеп жакшылап жашап кетелик, жакшы турмушта бололук. Кандай Аллах ырыс калтырган жок бизди. Мүмкүн менин мойнума жазгандыр бул ырыскы табышты деп ошентип моюнга салганын нерсени көтөрүш керек. Күйөөсүн деле сыйлайт. Күйөөсүн сыйлаган үчүн балдарын атасыз калдырбайын деп ошо чогуу окат кылышат. Аял заты күйөөсүн нааразы кылып койсо жаннатка киреби же кирбейби? Күйөөсүн нааразы кылып койсо кечирим суроо керек. Эгер бул системалуу түрдө айланып такайлы боло бере турган болсо, бейишке кире албай калуу ыктымалдыгы абдан чоң болуп эсептелинет. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силердин жакшыңар аялдарыңарга жакшы мамиле кылуучуңар деген. Күйөөсүн ыраазы кылуу үчүн жанакындай жаман кийимдерди үйдүн ичинен кийинип алып, таза эмес абалда үйдүн ичинен жүрүп, күйөөсүн ренжите тургандай бир сөздөрдү сүйлөп, же болбосо мында балет абалда адепсиз көрүнүштөрдү көрүнүшү дагы бул аялдын туура эмес иш аракеттеринин катарына кирип калат да. Ошон үчүн мейли аял ал жумуштан келдиби, мисалы Швеяданбы, больницаданбы, үйгө келер менен мүмкүн болушунча күйөөсүнүн алдында таза, кебетесин таза жуунуп, жана да кийген кийими жарашыктуу болуп, үйдүн ичинен мүмкүн болушунча жарашыктуу болуш керек. Мына бул пайгамбарыбыздын сүннети болуп эсептелинет. Жолдошу жокто үйдө, анан баягы жолдошунун ар бир оокаттары бул аялына аманат болуп калат деп коюшат го. Бул да болсо бир аялдын көзөмөл жүргүзүп, жолдошунун баардык оокаттарын карап туруу, бул да бир аялдын күйөөсүнө болгон милдеттериби? Сөзсүз үйдүн кожоюну аял болуп эсептелинет. Үйдүн ичинде, короонун ичин ошол караш керек дагы. Бир нерсени уруксатсыз берип койбой, же болбосо төркүнүнө ташый берүүгө уруксат этилбейт да. Эгерде эркек киши өз милдетин аткарбаган болсо, аял киши бул учурда милдетин аткара бериши керекпи же аткарбай деле койсо болобу? Аял киши милдетин аткара берсе, Алла Тааланын ыраазылык табат да. Себеби дегенде тигил күйөөсү караш керек да. Күйөөсүнүн эгер күчү жетпей аткан болсо жумуш таппай дейличи, мисалы. Же болбосо бир ооруп калып, же болбосо жумуш деле болуп, бирок кандайдыр бир ошол жерде бир конфликттик себептерден ар кандай кырдаал болсо, ошону түшүнүп, аял түшүнүп менен мамиле кылса, Алланын ыраазылыгын табат. Күйөөсүнүн күчү жетпей турган ишти сен муну кылбайсың же муну жакшы таппайсың деп нааразы боло берсе, шексиз күнөө табат. Ошо күйөөсүн карап көрүш керек да, канча акча табууга дарамет жетет болжолун караш. Жолдошуңуздун ыраазычылыгын алыш үчүн көбүнчө кандай аракеттерди жасайсыз? Жолдошуңду ыраазы кылышыбыз керек. Анын эмне кылып керек? Эң биринчи эрте менен жумушка жөнөөрүнүн астында таза кийимдерин кийгизип, тамак ашын берип, жакшы баргын деп жакшы жумушта бүгүнкү жумушуңа ийгилик каалап узатып, кайра кечинде келгенде жакшынакай маанай менен тосуп алып, мына ушундай милдеттерди ар бир аял заты аткарышыбыз керек. Азыркы жашоодо аял менен эркектин тең укуктуу болуп калышты. Ошо сиз кандай карайсыз, туурабы же туура эмеспи? Тең укуктуу болуп калды дегенибиз эле тең жумушта ажырашуу болбосун, балдар атасы калбасын деп экөө кимисине жумушта болсо таап, чогуу жашап, чогуу тарбиялап, чогуу окат кылып атышат. Бирин-бири сыйлайт. Анан кийин жанагы аялдары ооруп калса, анан эки аял алам деп бир аялды бага албай, бир баланы бага албай атат, экинчи аялга барган эркектер бар. Алыңа карап жылкыңа карап ышкыр, алыңа карап ышкыр дейт. Кээ бирлери колунан келбесе деле мен аял алам деп ала беришет. Андай эркектер да чыгып калды. Кудай андан сактасын. Бир мондай ыр саптар эсиме түшүп кетти. Кайсы элдин жүдөө болсо аялы, ошол элдин эркектери күнөөлүү деп бир акынын ыр саптары бар да. Ошол сыяктуу аял затыны жүдөтпөгөнгө аракеттениш керек, эркектердин өз милдетин аткарыш керек. Бүгүнкү биздин темага карата дагы коомчулуктан конокторубузга бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Аял менен жолдошу тартынып кетсе, ким биринчи кечирим сураш керек? Менимче албетте эркек кечирим сураш керек го. Аялдын бактысы эркектин колунда дейт экен. Муну кандай түшүндүрүп бере аласыз? Менин оюмча туура эле, бул эркек киши
аял деген эркекти канчалык сыйласа, аял эркек да аялды ошончолук сыйлай билиш керек. Сизге суроо экен, күйөөсүнүн ыраазычылыгы жок эле аял башка жол менен бейишке кире алабы? Эгер күйөөсү намаз окубаса, дин тутунбаса, аял болсо сыйына берсе, шексиз түрдө бейишке кирет. Күйөөсү шариятка ылайык келбеген ишти кылып, ал турсун каршы сүйлөп атса, маселен, ага көңүл бөлбөстөн сабырдуулук кылып, Алла Таала сабырдуулар менен бирге деген, ушундай кыла берсе, бейишке кирет. Эгерде жолдошунун алдындагы милдеттерин так аткарып жаткан учурда дагы келинге кайын журту асылып туура эмес мамиле кылса, анда эмне кылыш керек? Бул такыр туура эмес көз караш, туура эмес түшүнүк. Бирөөнү акты кара деп турган кайра ошо жасаган каршы кылган кишиге күнөө. Акты эч качан кара дебеш керек, акты ак деш керек, караны кара деш керек. Мамилеси жаман болсо дагы ошону кечирип кой, биздин үй бүлөбүз бузулуп кетпесин, балдар ортосу ажырап калбасын деп, көрүп турса да көрмөксөн болуп, жашырып, жаап айнан-айндар антпегиле, мынтпегиле бул туура эмес жол, өз акылың менен акырын ойлоп көрчү деп, ушинтип тууралап мамиле кылыш кайнененин, кайнатанын милдети. Ыймандуу аял күйөөсүн угат дейт. Жолдошуңуздун сөзүн угасызбы жана кайсыл учурда жолдошуңуздун сөзүн укпаганга туура келет? Жолдошумдун сөзүн дайым эле угамын. Угуп, анын айткандарын аткарып эле жүрөм. Кээ бир учурда чын эле туура келбеген нерселерин укпай деле коем. Мисалы, бирдемкени жасады эле застат эте берген мага жакпайт да. Ошол учурда мен сразу эле отказ берип эле мен жасабайм деп эле айтамын да. Көңүлгө топ келбесе жазабайсыз. Көңүлүм тарткан нерсени жасайм да, ошондой. Көрсөтүүнү жыйынтыктап өссөңүздөр, улумдар. Келиңиз, ападан баштайлы. Бүгүн ушундай адам баласына, турмушуна абдан керектүү жакшы нерселер болду. Тарбия, таалим катары, илим, билим катары. Бараңарга туура жүрүп, туура турушту каалайм. Турмушта туура көз караш кыла, өйдө ылдый кечиримдүү болгула. Кечиримдүү болгон жакшы болот, кечиримдүү болбосоңор ыдырап кете берет. Ошо ойдон жакшы турмуш болбой калат. Мен сизге бир хадистерди да окуй кетейин. Ушулардын да маанилерин айтып туруп, анан көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүз. Күйөөсү ыраазы болгонго чейин аялдын намаздары эч бир жакшылыгы кабыл болбойт деген экен. Ооба. Күйөөсү ыраазы болуу керек. Бирок күйөөсү өзү динге ылайык келүүсү керек. Өзү күйөөсү ылайык эле келмек турсун, ошол аялы менен балдарына намазды үйрөтүү, диний эрежелерди үйрөтүү, шарият айтып берүү күйөөсүнүн түздүнсүз милдети болуп эсептелинет. Жакшы, экинчисин айтайын. Күйөөсүнүн уруксаты болбостон көчөгө чыга албайт деген аял. Бул да бир милдеттин бир түрү болсо керек. Күйөөсүнүн балан жака барып келейин деп алдын ала сураш керек, числону көргөзүп. Мисалы, балан күнү, баланчан числоду саат баланчадан түкүнчөгө чейин деп числону, датаны көргөзүп туруп, уруксат сурап, уруксат алыш керек. Антпесе периштелерин алат айтып турат деп пайгамбарыбыз айткан, кайрадан кайтып келгенге чейин. Бүгүн мына аялдар жөнүндө, аял эркектин алдындагы милдеттери жөнүндө жакшынакай акыл насаат кеңештер айтылды. Мен Байдылда Сарногоевдун баягы 2 сапырын эске түшүрүп, анан Алыкулдун аялга деген ырын окуп бермекчимин. Аккуу жок жерде көл көрксүз, аял жок жерде эр көрксүз демекчи, аялдар бар, мына биздин эркектердин көркүнө чыгарып турган аял заты деп айтмакчымын. Анан Алыкул Осмоновдун быйыл 100 жылдык мааракесин өткөрүп атабыз. Мына ушу аялга деген ырын окугум келип атат да. Сүйгүм келет, жаш жандырып жаш болуп, жашымды алдап, жаш кайыңдай мас болуп, жанар тоодой жалын чачкан отуңан чыккым келет, жанып чыккан таш болуп. Сүйгүм келет, миң мертебе жаңылып, сүйгүм келет, сүйгөнүмө жалынып, өз күчүңдү өз күчүмө багынтып, сүйгүм келет, кээдөсүңө багынып. Мен айтар элем, сүйүү дайыма бекем болсун, ортодо ынтымак болсун, ыйман болсун, бири-бирине болгон ишеним күч болсун. Мына ошондо үй бүлө эч убакта ыдырабайт деп ойлойм. Бүгүнкү тема аябай алгылыктуу, негизги жакшы тема болду. Жаштар биз деле аябай эме укпайт, улуу муундарды укпайт деп ойлобогула, биз деле мурдагы чыгармаларды окуйбуз, угабыз.
жашынакай эле тарбия алып келатабыз. Буюрса мисалы Манас баатыр кылган деле бул Каныкей апабыз да биз деле ошон үчүн аял жакшы, эр жакшы дегендей аялдар албетте жакшы болгонго аракет жасайбыз. Ошол Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.